Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү өтө турган темабыз Европа жана андагы өлкөлөр. Бүгүнкү сабакта Европа жана андагы өлкөлөрдүн жаратылыш шарттарынын өзгөчөлүктөрү жана андагы аралдар, жарым аралдар, түздүктөр, тоо кыркалары жөнүндө маалымат алуу менен дүйнөнүн саясий картасынан Европанын саясий жана экономикалык абалын, жашаган калктын отурукташуусун, курамын, тиричилиги менен таанышасыңар. Силер менен мурунку темаларыбызда Евразия материгинин жалпы физикалык географиялык шарттарын үйрөнүү менен жаратылышы ар түрдүү экенин байкадыңар. Дүйнөдөгү эң чоң материк Евразия. Аянты 54 миллион километр квадрат. Мунун 10 миллион километр квадрат аянты Европа бөлүгүнө, 44 миллион километр квадрат аянты Азия бөлүгүнө туура келет. Европаны Азиядан Урал тоосунун чыгыш бөлүгү, Эмба дарыясы аркылуу Каспий деңизинин түндүк жээги, Азов, Кара жана Жер ортолук деңиздери, ошондой эле аларды бириктирип туруучу кысыктар бөлүп турат. СССРдин ыдырап жоюлушу менен дүйнөнүн саясий картасында чоң өзгөрүүлөр болгон. Германиянын биригиши, Балтика өлкөлөрүнүн өз алдынча болушу, Югославия, Чехословакиянын бөлүнүшү Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн саясий түзүлүштөрүн өзгөрүүгө алып келди. Ошондуктан жогорудагы өлкөлөр мурда Советтер Союзуна багыт алса, азыркы күндө жогорку ортоңку Европа өлкөлөрүнө багыт алышты. Европанын жаратылыш шарттарынын ар түрдүүлүгү, аларда жашаган калктын курамынын ар башка болгондугунан бир нече ири аймактарга бөлүүгө болот. Түндүк Европа, ортоңку Европа, түштүк Европа. Түндүк Европа. Европанын түндүгүн Феноскандия деп аташат. Ага түндүктөгү эң ири арал Исландия жана бир нече майда аралдар кирет. Муз доорунда Феноскандияны дээрлик мөңгү ээлеп, ал муз каптоонун борбору болуп эсептелген. Муз каптоодон кой маңдай таштар келип чыккан. Түздүктөрүндө миңдеген майда жана чоң көлдөр бар. Пайдалуу кендерге бай. Ал жерден темир жана жаркырак металлдардын рудаларын казып алышат. Курулуш материалдары да көп. Скандинавия бөксө тоолору климат бөлгүч катары эсептелинет. Жаан-чачындын саны батыш тарабында деңиздик климат шартында 3000 мм жакын, чыгыш бөлүгүндө 500-600 мм. Жайы салкын, кышы жылуу. Жеринин бети дээрлик токойлор менен капталган. Исландия аралын муздардын жана оттордун өлкөсү деп аташат. Көптөгөн өчкөн жана аракеттеги жанар тоолор көтөрүлүп турат. Жанар тоолор менен жер астынан агып чыккан ысык суулар, гейзерлер байланыштуу. Исландиянын климаты жай мезгилинде өтө салкын, жаан-чачын көп жаайт. Түндүк Европа өлкөлөрүнө Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия мамлекеттери кирет. Бул жерлерде калк сейрек отурукташкан. Калктын көпчүлүк бөлүгүн финдер, шведтер, норвеждер түзөт. Ири шаарларында деңиздик порттор, кеме куруу, балык уулоочулук чоң ролду ээлейт. Бул өлкөлөрдүн улуттук байлыгы токой. Ортоңку Европа. Европанын ортоңку бөлүгү Британ аралдарынан тартып, КМШга кирген өлкөлөрдүн батыш чек араларына чейин созулуп жатат. Ага түндүк деңиздердин жээктериндеги түздүктөр, байыркы орто бийиктиктеги тоолор жана Альпы Карпат тоолору кирет.
рельефи ар түрдүү. Мейилүүн алкактын деңиздик жана өткөл климатта жатышы күрөң токой топурактарында жазы жалбырактуу жыгач өсүмдүктөрү кеңири таралган. Климаты мейилүүн ындуу, кышы жылуу. Ортоңку Европа күйүүчү кен байлыктарга бай. Дүйнөгө белгилүү Карлови Вари курорту Чех массивинин тоо этектеринен орун алган. Мында көптөгөн термалдык, минералдык булактар орун алган. Европанын тоолорунун ичинен эң бийик көтөрүлгөн Альпыдагы Монблан чокусу, бийиктиги 4807 метр. Альпы Карпат тоо кыркалары Европадагы токойлор кеңири тараган аймак. Тоо кыркаларынын арасынан жазы келген ортоңку жана төмөнкү Дунай түздүктөрү орун алган. Түздүктөрдө дээрлик буудай, кант кызылчасы эгилет. Дөңсөө жерлеринде жүзүмчүлүк үчүн пайдаланылат. Ортоңку Европа өлкөлөрүнө Германия Федеративдүү Республикасы, Улуу Британия, Франция, Бельгия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, кийинки кездерде пландуу өнүккөн өлкөлөр Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия, Балтика боюндагы өлкөлөр кирет. Германия Федеративдүү Республикасы экономикасы жогорку деңгээлде өнүккөн капиталисттик мамлекеттердин бири. Борбор шаары Берлин. Калкынын саны боюнча Батыш Европадагы эң чоң өлкө. Калкынын 90% шаарларда жашайт. Германиянын чарбасындагы башкы тармак өнөр жай. Айрыкча машина куруу өзгөчө өөрчүгөн. Чыгарган автомобилдери, радиоэлектроника жасалгалары жана башка көптөгөн өнөр жай продукциялары сыртка жөнөтүлүп, өлкөгө чоң киреше алып келет. Түштүк Европа. Түштүк Европага Жер ортолук деңизинин боюндагы Пиреней, Аппенин, Балкан жарым аралдары жана аларга жакын жаткан бир нече аралдар кирет. Жер ортолук деңиз боюндагы аймактар жер кыртышы дайыма кыймылга келип, көп өзгөрүүлөргө дуушар болот. Бул аймактарда тоо пайда кылуучу процесстер дагы улантууда. Алардын болуп туруучу жер титирөөлөр менен жанар тоолордун атылышы далилдеп турат. Климаттык шарттары ар түрдүү. Жайы өтө ысык, кээ бир дарактардын жалбырактары саргайып кетет. Ал эми кышында башка шарттар түзүлөт. Анткени жаан-чачын айрыкча көп жаап, аба салкын. Дарыялар күзгү жана кышкы жамгырлардан ташкындап, айлана чөйрөгө көп коркунуч туудурат. Жер ортолук деңиз боюнда байыртадан эле дыйканчылык, маданият жана илим өнүккөн. Жергиликтүү калктар оливка жыгачын, цитрус өсүмдүктөрүн, жүзүм менен инжирди өстүрүшүп, өз тиричилигине пайдаланышат. Жаратылышынын кооздугу, климатынын жылуулугу, андагы деңиз суулары эзелтен эле чет элдик туристтердин көңүлүн өзүнө буруп келген. Түштүк Европанын Пиреней жана Балкан жарым аралдарынын түстүү металлдардын, темирдин, сейрек учуроочу металлдардын, алюминийдин рудалары табылган. Таш көмүр кени менен нефть кендери да бар. Пиреней жарым аралында Испания жана Португалия, Аппенинде Италия, ал эми Балкан жарым аралында Греция, Болгария жана башка көптөгөн майда мамлекеттер орун алган. Булардын ичинен экономикасы жогорку деңгээлде өнүккөн өлкө Италия, борбор шаары Рим. Балдар, үйгө тапшырма. Төмөндөгү таблица менен иштейбиз. Окуу китебиндеги тема боюнча суроолорго жооп беребиз.
Контур картага мамлекеттерди түстүү боектор менен түшүрүп, WhatsApp аркылуу мага көрсөтөсүңөр.